Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабак өткөндөгү жөнөкөй механизмдерди дагы улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Жөнөкөй механизмдерди колдонуудагы жумуштун бирдейлиги, механиканын алтын эрежеси деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй механизмдер жумуштан утуш береби деген суроого жооп аласыңар. Механиканын алтын эрежеси менен таанышасыңар. Балдар, биз силер менен жөнөкөй механизмдер жөнүндө окуп атабыз. Жөнөкөй механизмдер булар кайсылар? Рычаг, блок, шына, винт, кайчы, бычак, балта жана башка көптөгөн пайдалануучу куралдар булар жөнөкөй механизмдер болуп эсептелет. Мына ушул жөнөкөй механизмдерди колдонууда күчтөн утуш алабыз дегенбиз. Жөнөкөй механизмдердин эң кеңири тараган түрү бул рычаг болуп эсептелет. Мисалы кайчыны алсак, кайчы дагы рычаг. Рычаг деген эмне эле? Бул кыймылсыз таянычтын айланасында айлана турган катуу нерсе рычаг деп аталат. Рычагды окуп үйрөнүүдө рычагдын эки ийини болот. Ийини дегенибиз кыймылсыз таянычтан күч аракет эткен чекитке чейинки аралык күчтүн ийини деп аталат. Силер кайчыны көрүп атасыңар. Бул кайчы менен кагазды кесүүгө болот. Мында кыймылсыз таянычтын эки жагында күчтүн ийиндери болуп атат. Кагазды кесүүчү жагында, башкача айтканда миздүү жагындагы күчтүн ийинин L2 десек, ага аракет эткен күчүбүз F2 болуп атат. Ал эми колдун аракети F1 күч болсо, анын ийини L1 болуп атат. Темир кескен кайчыны ала турган болсок, темирди кесүүдөгү аракет эткен күчү F2 болуп атса, ал эми колдун аракет эткен күчү F деп алалык. Колдун аракети жумшалган жактагы күчтүн ийини L1, ал эми темирди кесүүдөгү F2 күч аракет эткен жактагы ийини L2 болуп атат. Бул учурда L2 ийини L1 ийининен кичине болуп атат. Ал эми F2 аракет эткен күчү F күчүнө караганда чоң болуп атат. Бул жерде аракет эткен күчү чоң болгон жакта күчтүн ийини кичине, аракет эткен күч кичине болгон жакта күчтүн ийини чоң болуп атат. Дагы кайыктын сүзүшүндө кайыктын калагы кыймылга келет. Калакка колдун аракет эткен күчүн F1 десек, ал эми калактын учунун сууга аракет эткен күчүн F дейлик. Бул учурда адамдын колу аракет эткен күчтүн ийини кичине болуп, ал эми калактын сууга аракет эткен күч жак ийини узун болуп атат. Бул учурда ийини кичине болгон жактагы аракет эткен күчү чоң, ал эми ийини чоң болгон жактагы аракет эткен күчү кичине болот экен. Андан кийин дагы бир мисалдарды карайлык балдар. Алкагы бекитилген оюктуу дөңгөлөк блок деп аталат. Бул арабанын дөңгөлөгү. Жүк аракет эткен жүктүн ийини L2, ал эми адамдын колунун аракет эткен күчү F1 болгон учурдагы ийини L1. F1 күчтүн аракетин азайтуу үчүн арабанын сабын узун кылабыз. Бул учурда күчтүн ийини узун, аракет эткен күч кичинекей болуп атат. Ал эми жүктүн аракет эткен күчү чоң, ал учурдагы ийини кичинекей болуп атат. Айланууга бекитилген оюктуу дөңгөлөк блок деп аталат. Блоктун эки түрүн билесиңер: кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок деген. Машинанын тормоздоочу түзүлүшүндө педалдын иштеши дагы рычаг болуп эсептелет. Колду көрүп атасыңар. Бул учурда кол менен жүктү көтөрүүдөгү аракет эткен күчүбүз F2, ал эми айлануу огунан булчунга чейинки аракет эткен күч F1 болуп атат. Жүктү көтөрүүдөгү күчтүн ийини узун, ал эми F1 күч аракет эткен булчуңдун аракети кичинекей болуп атат.
ал учурдагы күчтүн ийини кыска болуп атат. Эми ушул баардык жөнөкөй механизмдерди иштетүүдө биз жумуш аткарабыз. Жумуш аткарууда жумуштан утуш алууга болобу деген суроо туулуп атат. Рычагды пайдаланып, күчтөн же аралыктан утуш ала алат экенбиз. Мынакей силер рычагды көрүп атасыңар. Оор жүктү кандайдыр бир бийиктикке көтөрүш үчүн жүктүн алдына узун таякты же болбосо ломду салып, ломдун узун жагынан кол менен төмөнгөсдөй баскан учурда жүк жогору көтөрүлөт. Бул рычаг болуп эсептелет. Бул кыймылсыз таянычтын айланасында айлана турган катуу нерсени биз рычаг деп караганбыз. Бул П жүктүн салмагы, таяныч чекиттен жүк аракет эткен чекитке чейинки аралык күчтүн ийини деп аталат. Бул жерге аракет эткен күч адамдын колунун аракети болуп атат. Бул учурдагы күчтүн ийини болот. Көк түстөгү күчтүн ийини, ал эми кызыл түстөгү жүктүн ийини. Жүктүн ийини күчтүн ийининен кыйла кичине болуп атат. Ушул учурда жүктүн салмагы адамдын аракетинен кыйла чоң. Чоң жүк аракет эткен, башкача айтканда, аракети чоң болгон күчтүн ийини кичине, аракети кичинекей болгон күчтүн ийини чоң болгонун силер сүрөттөн көрүп атасыңар. Ушул учурда күч жумшап аш бийиктикке көтөргөндө жумуш аткарылат. Ал эми адамдын колунун күчүнүн аракетин астында жогору жактан төмөнгөсдөй жылат дагы, бул учурда дагы жумуш аткарылат. Бул учурда аткарылган жумуш F'ти 2H'ка көбөйткөнгө барабар. Ал эми жүктү жогору көздөй көтөргөндөгү аткарылган жумуш П көбөйтүлгөн H'ка барабар. Механиканын алтын эрежеси. Мынакей кыймылсыз таяныч. Таянычтын айланасында айлана турган катуу нерсе. Кыска ийинге аракет эткен күчтү F1 дейлик. Ал эми узун ийинин L2 дейлик дагы, ага аракет эткен күчтү F2 дейлик. Бул учурда таяныч чекити О. Нерсени төмөн жактан жогору көздөй көтөрүш үчүн F1 күчүнүн аракетин жеңип, жогору көтөрүп жумуш аткарышыбыз керек. Ал үчүн узун ийиндүү жагынан күч аракет этип, F2 күчү менен төмөнгөсдөй басыш керек. Ушул учурда эки жактан S2 жана S1 деген которулуш жасалып атат. Күчтүн аракетин которулушка көбөйтүп жумуш аткарууга болот. Бул учурда кандай жумуш аткарылат деген суроо туулат. Күчтөн канча эсе утсак, аралыктан ошончо эсе уттурабыз. Муну кандай түшүнсөк болот? Күчтүн аракети чоң болгон жерде аралык кичинекей болуп атат. Ал эми күчтүн аракети кичинекей болгон жерде аралык чоң болуп атат. Экөөнүн көбөйтүндүсү бири-бирине барабар болуп калат. Анда аткарылган жумуш дагы барабар болуп калат. Карагыла, бул учурда F1 жүктүн аракети чоң, анын F2 күчтүн аракети менен ал нерсени өйдө көтөрүш керек. Бул учурда S1 кичинекей, S2 болуп атат. Башкача айтканда, аралык кичине. Күчтүн аракети чоң болгон жерде аралык кичине, күчтүн аракети кичине болгон жерде аралык чоң болуп атат. S1 бөлүнгөн S2 барабар F2 бөлүнгөн F1 дегенибиз күчтүн аракеттери которулуштарына тескери пропорционалдуу дегенди билдирет. Мындан F1дин S1ге болгон көбөйтүндүсү A1 жумушун берет, F2нин S2ге болгон көбөйтүндүсү A2 жумушун берет. Бул эки жумуш бири-бирине барабар. Демек, күчтөн канча эсе утсак, аралыктан ошончо эсе уттурат экенбиз. Демек, жумуш экөөндө тең бири-бирине барабар болгондуктан жумуштан утуш алынбайт экен. Рычагдын кыска ийини 5 см, узун ийини 30 см дейт. Кыска ийинине 12 ньютон күч аракет этет. Рычаг тең салмакта болсун үчүн узун ийинине кандай күч жумшоо керек деген мисалды иштейли.
бул рычаг экен. Таяныч чекити бул рычагдын кыска ийини, ага аракет эткен күч F1, узун ийини L2, ага аракет эткен күч F2. Мына ушул узун ийнине канчалык күч аракет этерин эсептеп таап чыгарабыз. Берилди. Кыска ийини 5 см, узун ийини 30 см. Кыска ийинге аракет эткен күч 12 ньютонго барабар экен. Кыска ийини L1 болгондуктан аракет эткен күчтү F1 деп белгилеп алабыз. 12 ньютон болсо, анда рычагдын узун ийинине кандай күч аракет этет деген мисалды иштейлик. Муну чыгаруу үчүн F1 көбөйтү L1 барабар F2 көбөйтүлгөн L2 деген формуланы колдонобуз дагы. Ушул формуладан F2 деген күчтү табабыз. F2 күчү бул рычагдын узун ийинине аракет эткен күч. Аны тапсак, F1 көбөйтү L1 бөлүнгөн L2 деген формула чыгат. F2-ни тапсак, F1 12 ньютон көбөйтү 5 см бөлү L2 30 см. Сантиметр менен сантиметр кыскарып кетет. 12-ни 5-ке көбөйтү 30-га бөлсөк 2 ньютон чыгат. Демек, рычагдын узун ийинине аракет эткен күч 2 ньютонго барабар экен. Мынакей, бул балдардын кайсынысына жүктү көтөрүш жеңил дейт? А сынабы же Б сынабы? Мында силер сүрөттөн көрүп атасыңар. А сүрөттөгү балада күчтүн ийини менен жүктүн ийини бири-бирине барабар болуп атат. Бул учурда күчтөн утуш алынбайт. Ал эми Б сүрөттөгү баланыкын карасаңар, жүктүн ийини кичине, ал эми күчтүн ийини чоң болуп атат. Күчтүн ийини чоң болгондо аракет эткен күч кичине болот, ийини чоң болуп атат. Бул учурда күчтөн утуш алууга болот экен. Демек, Б сүрөттөгү балага жеңил экен деген жооп туура. Муну менен биз рычагды кайталап алдык. Эми мындан башка жөнөкөй механизмдин дагы бир түрлөрү булар блоктор. Блоктун эки түрү бар. Кыймылсыз блок. Кыймылсыз блок бул өйдө төмөн жылбайт. Алкагы бекитилген оюктуу дөңгөлөк. Оюгуна жиптер арта салынат дагы, жиптин бир учуна жүк илинет, экинчи учун кол менен тартып, жүктү өйдө төмөн жылдырууга болот. Бул учурда күчтөн утуш албайбыз. Ал эми кыймылдуу блокту колдонгондо, кыймылдуу блок арта салынган жип өйдө төмөн жылганда, блок дагы кошо өйдө төмөн жылат. Бул учурда блок менен кошо жүк дагы өйдө төмөн жылып, мында күчтөн утуш алууга болот экен. Кыймылсыз блок аракет эткен күчтүн жумушун эсептейли. Кыймылсыз блок. Мунун айлануу огу О. Кыймылсыз блокто ийиндери бири-бирине барабар болот. ОА жана ОВ айлананын радиустары бири-бирине барабар. Ага аракет эткен күчтөр дагы бири-бирине барабар болот. П менен F барабар болот. Бул кыймылсыз блок. Таяныч чекити айлануу огу L1 ийини L2 ийинине барабар болот. Анда F1 аракет эткен күч менен F2 аракет эткен күчү дагы бири-бирине барабар болот. F1'дин L1'ге болгон көбөйтүндүсү A1 жумушун берет. A1 барабар A2. Демек, кыймылсыз блокко аракет эткен күчтүн жумушу бири-бирине барабар болот экен дагы, жумуштан эч кандай утуш алууга болбойт экен. Кыймылдуу блок аракет эткен күчтүн жумушун эсептеп көрөлүк. Кыймылдуу блок өйдө төмөн жылат дедик. Мына ошол блок менен кошо жүк дагы өйдө төмөн жылып, мында күчтөн утуш алууга болот. Мынакей, бул кыймылдуу блок. Таяныч чекити. Таяныч чекитинен жүккө чейинки аракет эткен күч бул жүктүн ийини болот. Жүктүн ийини H. Ал эми ал жүктү көтөрүш үчүн аракет эткен күч F болот. Ушул учурда P-нын H-ка болгон көбөйтүндүсү барабар F
көбөйтүү 2h барабар. Бул учурда күчтүн аракети кичине болуп, блок 2 эсе чоң жолду басып өтүп атат. 2h жолду басты. P көбөйтүлгөн h бул жүктү көтөрүүдөгү аткарылган жумуш. Жүктү көтөрүш үчүн F күчүн жумшап, 2h аралыкка которууда аткарылган жумуш F көбөйтүлгөн 2h барабар. P жүктүн салмагы, ал эми бул күч F жүктү көтөрүш үчүн аракет эткен күч. Ушул учурда P бөлүнгөн F болот. Башкача айтканда, жүктүн салмагынан 2 эсе кичинекей күч аракет этилет. H бөлүнгөн 2h барабар 2ден 1. Кыймылдуу блок менен күчтөн утуш алууга болот. Бирок жумуштан утуш бербейт. Демек, күчтүн аракети кичине болгондо аралыктан уттуруп атабыз. Күчтүн аракети чоң болгондо аралыктан утуп атабыз. Экөөнүн көбөйтүндүсү бири-бирине барабар болуп калат дагы, аткарылган жумуш бирдей болуп калат. Бул учурда дагы жумуштан утуш алууга болбойт экен. Эми мисал, кыймылдуу блоктун салмагы 1,2 ньютон, ага илинген жүктүн салмагы 6 ньютон. Жүктү бир калыпта көтөргөндө динамометрдин көрсөтүүсү канчага барабар болот? Бул блоктун салмагы 1,2 ньютон, жүктүн салмагы 6 ньютон. Жүктү бир калыпта көтөргөндө динамометрдин көрсөтүүсү канчага барабар болот? F'ти табабыз. F барабар жүктүн салмагы 6 ньютон болсо, анын жарымы 3 ньютонго барабар. Блок дагы өйдө ылдый жылып, андан дагы күчтөн 2 эсе утуш алабыз. Блоктун салмагы 1,2 ньютон болчу, анын жарымы 0,6 ньютон барабар 3,6 ньютон чыкты. Демек, аракет эткен күч 3,6 ньютонго барабар экен. Эгер сүрүлүү эсепке алынбаса, анда жиптин бош учуна 210 ньютон күч жумшап, салмагы 20 ньютон кыймылдуу блоктун жардамы менен кандай жүктү көтөрүүгө болот? Блок аракет эткен күч 20 ньютон экен. Жипке аракет эткен күч 210 ньютон экен. Мына ушул күчтүн аракети менен кандай жүктү көтөрүүгө болот? Жүктүн массасын табабыз. Кыймылдуу блок, мынакей муну чыгарыш үчүн блоктун салмагы жана жипти жылдырууда аракет эткен күч. Жүктүн салмагын табыш үчүн 2F күчтөн блоктун салмагын кемитебиз. Анда M барабар 2F минус P блок бөлү G барабар 2F 210 ньютон минус 20 ньютон. 20 ньютон бул блоктун салмагы бөлү G 9,8 метр секунда квадратка барабар. Анда ньютон бөлү метр секунда квадрат килограммды берет. Ньютон килограмм көбөйтүлгөн метр секунда квадраттар кыскарып кетет, килограмм чыгат. Демек, жиптин бош учуна 210 ньютон күч жумшап, 40 килограмм жүктү көтөрүүгө болот экен. Жообу 40 килограмм. Сүрөттө кыймылдуу блок илинген, жүктүн салмагы 18 ньютон күч аракет эткенде, жиптин бош учуна канча күч аракет этет дейт. Демек, блоку 18 ньютон күч аракет эткенде, жиптин бош учуна канча күч аракет этүүгө болот? А 9 ньютон, 3 ньютон, 18 ньютон жана 6 ньютон. Кыймылдуу блокту колдонууда күчтөн 2 эсе утуш алабыз дегенбиз. Ошондуктан жиптин бош учуна 9 ньютон күч аракет этет. 18 ньютондун жарымы 9 ньютон. Жообу 9 ньютон экен. Асы туура. Демек, көп кылымдардан берки практика көрсөткөндөй, эч бир механизм жумуштан утуш бербейт экен. Күчтөн канча эсе утсак, аралыктан ошончо эсе уттурабыз. Бул эреже механиканын алтын эрежеси деп аталат. Бүгүнкү сабак жыйынтыктайлы. Механиканын алтын эрежеси менен тааныштыңар. Балдар, биз жөнөкөй механизмдерди колдонууда жумуштан утуш албайт экенбиз. Күчтөн утуш алат экенбиз, бирок жумуштан утуш албайт экенбиз. Блокторду колдонууда кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок деп эки түрү менен тааныштык. Кыймылдуу блок
блоктун жардамы менен күчтөн 2 эсе утуш алабыз. Кыймылсыз блоктун жардамы менен күчтөн утуш албайбыз, бирок күчтүн багытын өзгөртүүгө болот экен. Мына ушул жөнөкөй механизмдер менен жумуш аткарууда жумуштан утуш албайт экенбиз. Күчтөн канча утсак, аралыктан уттурабыз, ал эми аралыктан утсак, күчтөн уттурат экенбиз. Мына бул бүгүнкү сабагыбыз, ушул механиканын алтын эрежеси менен тааныштык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.